Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Келе баарыбыз катарыбыз менен туруп, маанайыбызды көтөрүп алалы. Атыбыздын баш тамгасына жагымдуу сөздөрдү айтабыз. Мисалы, Асема акылдуу, Салима сабырдуу, Байбол билгич, Семетей сезимтал, Камбийке кечиримдүү, Эрлан эмгекчил, Назданат назик жана башка. Аделя адептүү, Аман амалкой, Асема акылдуу, Байбол билгич, Байрам билимдүү, Керемет күчтүү, Камбийке кечиримдүү, Малика мээримдүү, Назданат наздуу, Наргиза назик. Семетей сүйкүмдүү. Келе балдар, сабакка киришип жатып, силер менен бир логикалык оюн ойноп алалы. Азыр ар бир окуучу бир сан ойлогула, ага ошол сандан кийинки санды кошкула, чыккан суммага 9-ду кошобуз, эми 2-ге бөлөбүз. Чыккан сандан биринчи ойлогон санды алабыз. Баарыңардыкы 5 чыктыбы? Анда азаматсыңар. Баарыңар ар дайым 5ке окууңарды каалайм. Бүгүнкү сабактын темасы жеңи жок акындан жалгыз тал менен сүйлөшүү ыры. Сабактын максаты окуучулар менен биргеликте Залкар акындын жалгыз тал менен сүйлөшүү аттуу ырынын мазмуну менен таанышуу, окуучулардын сүйлөө кебинин, сынчыл ой жүгүртүүсүнүн өнүгүшүнө шарт түзүү менен ой жүгүртүүнүн жөндөмдөр системасына ээ кылуу, окуучулардын атуулдук сезиминин ойгонушуна, эстетикалык табитинин өсүшүнө, табиатты коргоо сезиминин ойгонушуна шарт түзүү. Жоктун жалгыз тал менен сүйлөшүү чыгармасын окуганда мага мындай элестетип келди да. Мындай дөңдө болсо тал өсүп аткан, талдын жанында болсо үй бар. Анан ошо талга күндө ошо адам чыгып комузу менен өзүнүн арманын күнү менен айтып берет. Жалгыз тал менен сүйлөшүү дегенде мага эң биринчи эле кыргыз эдебиятындагы белгилүү акын Алык Осмонов эсиме түштү. Анткени ошол Алык Осмоновго дагы жалгыздык таандык болуш керек деген ойдомун. Менин оюмча, бул өмүр бою жалгыз жүргөн адам өзүн жалгыз талга окшоштуруп, өзүнүн арманын айтышы деген ой пайда болду. Бул жеңи жоктун жалгыз талга айтышы деген бул чыгарманы биз мындай укканда менин оюм боюнча бул кандайдыр бир жолоочу өзүнүн армандарын, өзүнө катып жүргөн мындай айтканда көп көйгөйлөрүн жалгыз талга, мисалы үчүн талаадагы жалгыз талга айтышы деп ойлойм. Азаматсыңар балдар. Анда азыр биз чыгарманын мазмуну менен таанышып чыгабыз. Кана балдар, чыгарма силерге түшүнүктүү болдубу? Сезимтал акын куу баш болуп өмүрдөн өтөрүнө күйүп ушул ырын чыгарган экен. Ырда акындын жеке жашоосунан башка табиатты коргоо маселеси да көтөрүлгөн. Акын жаратылышты жандандырып, аны менен адам менен сүйлөшкөндөй сүйлөшөт. Демек ар бир адам баласы жаратылышты коргоого милдеттүү. Азыр балдар биз кубик стратегиясы менен иштейбиз. Кубиктин 6 капталында
бирден тапшырма бар. Ар бир топто кубик өкчөлөт. Кубикти өкчөгөндө өзлөрүнө туш келген тапшырманын үстүндө иштешет. Кичи топто талкуулап долбоор жаратышат. Долбоор схема, таблица, сүрөт, эссе түрүндө болушу мүмкүн. Алты кичи топ өзлөрүнө тиешелүү тапшырма менен иштешет. Тапшырма аткарууга 20 минута убакыт берилет. Андан кийин ар бир топ презентацияга чыгышат. Бүгүнкү сабагыбыз баарыңарга түшүнүктүү болду деген ойдомун. Бүгүнкү сабагыбызды төмөнкү ырсаптары менен аяктагым келип турат. 9 болгон жылдыздын туйгуну болгон кыргыздын, 7 болгон жылдыздын жетеги болгон кыргыздын, учу болгон кылычтын учкуну болгон кыргыздын, сабы болгон кылычтын сазы болгон кыргыздын.